кантип жашайм мен эми? Кандай кылам мен? Балам жок, антем балам, ай балам ай. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында каза тапкан 12 жашар баланын өлүмүнө байланыштуу иш боюнча 2 адамды кармашты. Жалпыга малымдоо каражаттарынын маалыматына ылайык кармалгандар маркумдун 21 жаштагы агасы жана анын аялы. Милиция кармалгандар баланы өз жанын кыюуга жеткиргенге шектелип жатканын билдирди. Алар психологиялык дарты бар болгондуктан психологдун каттоосунда турганы, ал эми алардын баштапкы көрсөтмөлөрү укук коргоо орган кызматкерлеринде шек туудурган. Ички иштер башкармалыгынан соттук психологиялык психиатриялык экспертиза дайындалганын айтышты. Тергөө амалдары уланып жатат. Сапырдай болуп отуруптур, көгөрүп көкмөк болуп калыптыр. Шокко түшүп калдым. Мына эшикти ача койсом эле мына жок, мына тизе эле отуруптур да. Мына андай ушундай болуп отур. 12 жашар баланын сөөгү 25 майда үйдүн сарайынан табылган. Маркумдун чоң энеси небересин агасы муунтуп койгонун айтууда. Анын айтымында баланын тулку бою мойнуна жип оролуп отурган абалда болгон.